Assalomu alaykum Qirg'iztob kanalining ko'ruvchilari, sizlar menen Bekshamirov. Bugungi videomizda Qirg'iz eli uchun kuygan insonlardan birisi, Jog'org'i Kengeshning murdagi deputati, Qumtor masalasini ko'tarib chiqqan Sadir Japarovga to'xtalib, al jönünde qiziqtуу, ko'pchiligine belgisiz bo'lgan faktlarni aytib beramiz. Katta qanamasa. Bolot. Bugungi videomizda Sadir Japarov qancha bir tug'an, qaysil jog'org'i o'quv joyida бүткөн, qancha yil deputat bo'lib turgan degan faktlarni aytmaymiz. Sebebi bu faktlarni bari ele bilishет. Oşol sebepten internetde tolup жаткан faktlarni qayra ele aytuunun orduna ko'pchilikka belgisiz bo'lgan faktlarni aytib berүүnü to'g'ri ko'rdik. Anda emese birinci faktыбыз. Sadir Japarov deputat болып жүрген учурда Кыргызстандын бийлигинде Кудайдан да коркпогон адамдар бар экендигин жана баары эле элди эмес өзүнө ойлогон адамдар экендигин байкап, ар кандай жол менен алардын күнөөсүнү мойнуна коюуга аракет кылып көргөн. Бирок Sadir Japarovду колдогон адамдар аз болуп, ал өз ишине аягына чейин чыгара алган эмес болчу. Кайрадан кара пиар аркылуу бийлик Japarovду күнөөлөп, элдин оюну өзгөртүп салганда, Sadir Japarov 2014-жылдын аягында саясатка аралашкан 10 жыл деген китепти жазып чыккан. Ал китебинде 10 жыл ичи башынан өткөн күндөрдү айтып, жана бийликте олтурган депутаттардын көпчүлүгүнүн 200 экендигин ачыкка чыгарган. Экинчи факт. 2010-жылы болгон кандуу окуя баарыбыздын бүгүнкү күндө да эсибизде болсо керек. Апрель айында Бишкекте жаңжал болуп, андан кийин анын уландысы Ош облусунда уланган болчу. Садыр Жапаров, Ташиев ушул сыяктуу депутаттар өздөрүнүн жанын тобокелге салышып, Ош шаарында элдерди басымдап жүргөн. Ошол эле учурда убактылуу бийлик бири да элдерге келип элдерди басымдырган эмес. Алар бир гана өздөрүнү ойлошуп, ак үйдүн ичинен чыкпай олтурушуп алышкан. Садыр Жапаров чынында эле кыргыз элини деп турган инсан болгондугу үчүн өзүнүн жанын тобокелге салып, Ош жаңжалында туруп берген депутат. 80 депутаттын добушу менен комиссия түздүрүп, мен 4 ай бою ушул Кумтөр алтын кениндеги болуп аткан проблемаларды иликтеп чыктым. Üçüncü fakt. Sadir Japarov Qumtor masalesini elge aytıp narındık, toktogulдук tuğandarыбыз siyasi içip olturuşat. Mından sırtkarı baylığımızdan bарын sırtka taşıp çıkıp ketip jatışat. Sактап калалы başka şansımız bulbayt degen жалгыз депутат. Бирок бийликте олтургандардын бул маалыматты ачыкка чыгаргысы келбей, ар кандай жол менен тоскоол болушкан. Биринчи тоскоолдугу ишчилерге, адистерге төлөнүп берилүүчү 15 миллион сомду бербей коюшкан. Себеби акча жок болсо Qumtor текшерилбей калат деп ойлошкон. Бирок Sadir Japarov ар кимден акча сурап жатып, өзүнүн капчыгынан акчаларды адистерге айлык катары төлөп жатып, Qumtorду аягына чейин чыгарып, Кыргыз Республикасына зыян алып келе жаткандыгын ачыкка чыгарган. Андан кийин Sadir Japarovду кызматтан алып Qumtorду башынан текшеришкен. Эң кызыгы, ал комиссияга адистердин эмгек акысына деп казынадан 15 миллион сом акча чыгарып берген. Sadir Japarovдун ишине болсо бир тыйын да акча берген эмес. Комиссияга бөлүнгөн 15 миллион акчалар кумга сиңгенде эле жок болуп кеткен. Жыйынтыгында Sadir Japarovдун берген эле отчетунун жарымын айтышкан. Dördüncü fakt, kayra ele Qumtor. Sadir Japarovga Qumtor açıkka çıkpaşını suranışı bilikten 100 milyon dolar akça sunuş kılışkan eken. Oşol akçanı alıp armansız yaşasa bolmok. Bugün kündөгүдөй türmödө da olturup azap görmek emes. Көптөгөн депутаттар ошентип эле келип жатат. Бирок Japarov алардын катарына кирбейт. Ал тууралуу Japarov эмне дегендигини өзүбүз окуп берели. Чынымды айтсам пенде эмеспизби? Көз алдыма эки нерсе элестеп турду. Биринчиси сунушталган сумма, экинчиси нарын суусунун жээгинде жайгашкан элдин саясий ичип олтурушкандыгы. Жана 2005-жылы мени депутат кылабыз деп кыштын ыран чилдесине 4 сутка бою үйшүп тоңуп, кардын үстүндө уктап жатышкан түптүк жердештеримдин, энелеримдин элеси келди. Албетте экинчисini таңдадым. Анткени эл журт менден бир тыйын акча албастан депутат кылып шайлашкан. Мен дагы бир тыйын пара албастан элдерим үчүн таза иштеп берүүгө ант берген болчумун. Бешинчи факт. Алмазбек Атамбаев Sadir Japarovдун кечирим сурашыны каалаган. 2013-жылы 16 апрель Sadir Japarov УКМКнын тергөө абагында жаткан учурда эч күнөөсү жок бир тууган эжеси Райкүлдү жасалма кылмыш иши менен айыпташып камакка алышкан.
10 günden keyin 26 aprel günü boljol menen kechki saat 21'de tergөө abagынын başçısı kelip, siz makul bolsoңуз бүгүn түнү резиденцияга алып барабыз. Президент менен жолугасыз, күтүп жатат. Кечирим сурап койсоңуз эле болду. Сиздерди шаардык соттон актап коюшат, эжеңизди дароо эле камактан чыгарышат деп айткан экен. Садыр Жапаров атып салсаңар да кечирим сурабайбын. Мен кылмыш ишини жасаган жокмун. Эл үчүн деп күйүп жатам деп баш тартканда, айласы кеткен бийлик 7 май күнү эжесини камактан чыгарып коюшкан. Достор, видеобуз аягына чыкты. Садыр Жапаров чынында эле Кыргызстандын келечегин ойлогон инсандардын бири. Мындай адамдарды сыйлап урматташыбыз керек. Бүгүнкү видеодо айтылган маалыматтарды Жапаровдун китебинен алынды. Интернеттен Садыр Жапаровдун китеби деп издеп, бул китепти сөзсүз окуңуздар. Бул китепте кайсыл депутаттар таза иштегендиги жана кимиси акча үчүн бардык нерсеге даяр экендиги ачыкка чыгарылган. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Эгер оор келбесе, бул видеонун ссылкасını башкалар менен да бөлүшүп кетиңиздер. Жана Кыргызтоп каналына катталып кеткенди унутпаңыздар. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.